Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Гапыр Мадаминов агайыбыздын ата-энелер сиздер үчүн китебинен номер 47 сабак. Эне менен атанын ортосундагы жагымдуу мамиле деген тема боюнча кеп кылабыз. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Урматтуу ата-энелер, бүгүнкү сабакта сиздер эне менен атанын ортосундагы жагымдуу мамиле, балдарын эрте жаштан математикага үйрөтүп баштаган ата-эне, ошондой эле аз стресс болгон ата-энелер жана балдар үчүн кадыр барктуу болгон ата-эне деген тема боюнча маалымат аласыздар. Үйүндө дайыма түшүнбөстүктөр, уруштар чыгып турган үйдүн баласы ата-энеси ынтымакта болгон үйдүн баласына караганда алсыз болуп чоңоюшат деп илимпоздор айтып келишет. Демек, ата-эне ажырашкан убакта да бири-бирине мамилеси түз болсо, балага жагымдуу таасир этет. Ал эми ата-эненин ажырашканга чейинки жана ажырашкандан кийинки бири-бирине болгон жагымсыз мамилеси баланын жаңы абалга көнүшүнө терс таасирин берет. Андыктан ата-эненин бири-бирине болгон мамилеси баланын келечегине жана өздүгүнүн калыптануусуна түз таасирин берет деп айта алабыз. Балдарын эрте жаштан математикага үйрөтүп баштаган ата-эне 2007 жылы АКШ, Канада жана Улуу Британиянын мектепке чейинки курактагы 35 000 балага жүргүзүлгөн мета-анализдин жыйынтыгы боюнча балдарды кичинекейинен математика менен тааныштыруу пайдалуу экендигин аныкташкан. Демек, урматтуу ата-энелер, көңүл буруңуздар. Илимпоздордун айтуусу боюнча, эгерде баланын эрте жашта математика менен алектенүүсү бул келечекте баланын эсеп чыгаруусуна эле эмес, алардын окуусуна дагы оң таасирин берет деп аныкташкан. Аз стресс болгон ата-энелер. Жакынкы изилдөөлөргө таяна турган болсок, энелердин 3 жана 11 жаш арасындагы балдары менен өткөргөн убактысынын көптүгү баланын эртеңки жүрүм турумунун саламаттыгын жана ийгилигин прогноздоого жардам бербейт деп айтышат. Демек, ар бир бүтпөгөн үй тиричилигинин жана жумуштун натыйжасында эненин стресс болуусу дагы балага түздөн түз таасирин берет дешет. Эмоционалдык жуктуруу бул психологиялык абалдын бир адамдан башка адамга өтүүсү. Тагыраак айтканда, урматтуу ата-энелер, көңүл буруңуздар, ата-эненин азаптануусу, кайгыруусу, капалануусу бул балага түздөн түз өтөт экен. Андыктан, урматтуу ата-энелер, эгерде биз канчалык стресс болсок, ал балага түз таасирин берет экен. Демек, балдардын көзүнчө өзүбүздү контролдоп, стресстен алыс болгонго аракет кылалы. Балдар үчүн кадыр барктуу болгон ата-эне. Калифорния университетинин мугалимдери 60-жылдар эле тарбиялоонун 3 негизги стратегиясын аныкташкан. Биринчи стратегия — авторитеттүү тарбиялоо. Демек, бул ата-эне өзү биринчи кезекте үлгү болуу аркылуу үйрөтүү. Экинчиси — авторитардык тарбиялоо. Баланын жекелигин, сезимдерин экинчи планга таштап, биринчи планга катуу талап коюу жана аны текшерип туруу. Ал эми үчүнчү стратегия бул кээ бир булактарда либералдык деп да аташып жүрөт. Бул тарбиялоо түрүндө ата-эне баланы эркин коюп, баардыгына уруксат берип, талап коюу жана көзөмөл төмөн болот. Тарбиялоонун эң мыкты ыкмасы болуп биринчи стратегия эсептелинет. Демек, урматтуу ата-энелер, жогорудагы айтылган 3 стратегия боюнча маалымат алдыңыздар. Биринчисин биз өз турмушубузда колдонолу авторитеттүү тарбиялоо. Ата-эне биринчи кезекте өзү үлгү болуу аркылуу үйрөтүү экен. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан кездешкенче саламатта калыңыздар.